Мектеп окуучулары үчүн келечек балдардын чыгармачылык борборунда ачылган жайкы лагердин биринчи агымында 200 бала эс алды. Ага мектепте жакшы окуган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары тандалган. Мында көбүрөөк жеткинчектердин маданий эс алуусуна көңүл бурулду. Негизи мастер-класстар болду. Мастер-класстар ушу 6 багытта болду. Ыр, бий, сүрөт тартуу, кол өнөрчүлүк, анан кийин англис тили и ошондой эле көркөм өнөр боюнча. Бир жумага созулган кыска мөөнөттүү лагерде үйрөнгөндөрүн балдар бүгүн ата-энелерине, келген конокторго тартуулашты. Окуучулардын көпчүлүгү жаңы келгенде тартынып, уялчаак болсо, кыска аралыкта айрымдарынын таланты ачылып, көп нерсени үйрөнүшкөн. Бизге лагерь аябай жакты. Бул жакта бизге кызыктуу болду. Эч кандай кызыксыз болгон жок. Каникулдарда биз телефон чукулап, жеригип отурган жокпуз. Биз бул жакка келип көптөгөн достор таптык. Бул жактан бийлерди, ырларды, ыжаганды жана сүрөт тартканды үйрөндүк. Мен биринчи жолу лагерге келгенде мен мындай деп ойлогон эмесмин. Бул лагерди башкача деп ойлогонмун. Эми ушундай экен, жакты мага лагерь. Ош шаарында бир дагы балдардын лагери жоктугунан окуучулардын жайкы эс алуусу көп жылдан бери өзүнчө маселе болуп келет. Ошондуктан кыска мөөнөттүү болсо да ушундай күндүзгү эс алуучу аянтчалар уюштурулганына ата-энелер кубанышат. Жакшы болду, абдан жакшы болду. Мен балам кызым каякка жүргүзсөм деп ойлонуп атам. Биздин Нарима мектепте жекеси жазып турган экен да. Эс алып келди деп. Мынча алып келдим. 8 күн боюнча келип атат. 8 күндөн бери абдан жакшы. Келечек борборундагы эс алуу аянтчасына экинчи агымда дагы 200 бала келет. Андан сырткары 1-2 күндүн ичинде Ош шаарындагы 18 мектепте да күндүзгү лагерлер ачылат. Анда окуучулар убактысын кызыктуу өткөрүп, тең туштары менен ар кандай ийримдерге катышып, көңүлдүү эс алышат. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен мына эртең бүрсүгүн ушул тендер ачылып калса, 2000 бала 18 мектепте эс алат. Алар үчүн атайын жетекчилер, ошо жогоруда айткандай эле мастер-класстагы мугалимдер, ошондой эле ашпозчулар бөлүнгөн. Бул 18 мектеп деген ошо жерде шарты толук туура келген, ошол эле категорияда балдар келет. Айырмасы бул лагердин ал жерде келип, саат 1ге чейин эс алышат, обед кылышат, кадимкидей түшкү тамактанат. Ошол жерде да сүрөт тартышат, ойнойт, ар кандай бирдекелер жасаганды да үйрөнүшөт. Ошондой эле бүгүн 145 бала Ысык көлгө бир жумага эс алууга жөнөтүлдү. Экинчи агымы дагы жиберилет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы быйылкы жайда 40 миңден ашык баланы эс алдырууну уюштурмакчы. Калаада жалпы 90 миңден ашык бала бар. Калгандары айылда, жайлоолордо, ата-энеси же жакын туугандарынын жанында жайкы каникулду өткөрүп жатышат. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.